Урматтуу Прогресс каналынын көрүүчүлөрү, бул видеону көрүп жаткан болсоңуз, анда сиздин жашооңузда проблемаңыз бар. Андыктан бул видеону аягына чейин көрүңүз. Жашооңуздагы проблеманы чечүү үчүн чоң бир жардам бериши мүмкүн. Даярсызбы? Проблемаң барбы? Ойлонуп жатсаң керек азыр бир канча проблемаңды. Же ойлонуп жатышың мүмкүн бир адамды, же жумушуңду, приват жашооңду. А бирок билесиңби, ар бирибизде проблема бар. Менде да бар проблема, сенде да бар проблема. Ар бир адамда, ар бир сен тааныган адамда проблемасы бар. А бирок сөз бизде проблема барбы же жокпу, ал жөнүндө болгон жок. А биз проблема үчүн кандай мамиле жасайбыз? Ушул жөнүндө болуп жатат. Ал үчүн биз кандай реакция кылабыз? Түшүнүктүү болуш үчүн атайын сүрөт ала келдим. Азыр сүрөттү көргөзөм. Мен каалайм мүмкүн болушунча ар бир суроону катуу, сырттан же ичтен окуп, ар бир суроого өзүң үчүн жооп беришиңди. Жашооңдо проблемаң барбы? Жок. Анда эмне үчүн кыжаат болосуң? Жашооңдо проблемаң барбы? Ооба. Ага каршы бир нерсе жасай аласыңбы? Ооба. Анда эмне үчүн кыжаат болосуң? Жашооңдо проблемаң барбы? Ооба. Ага каршы бир нерсе кыла аласыңбы? Жок. Анда эмне үчүн кыжаат болосуң? Бул сүрөттү күндөлүк жашооңдо өзүң менен кошо ала жүр. Жашооңдогу тынчсызданууну жоготот. Эгер сенде проблемаң болсо, чечкенге аракет кыл. Эгер аны чече албасаң, анда аны проблема кылба. Бул билдирүүнү башкалар менен бөлүш. Бул менен айланаңдагы адамдардын проблемасын чеч. Айтмакчы, бүгүн өзгөчө бир күн. Билесиңби эмне үчүн? Себеби ар бир күн өзгөчө. Бир жолу аксакал устат Абдулазиз аттуу жеринин үйүнө мейманчылап барып калдым. Устат Касым чөлкөмүнө караштуу Бурайда деген жердеги чакан фермасында турчу. Кечке чейин эл менен жолугушуу, баарлашуу, пикир алышуу болуп атып, такыр эле чарчап калдык. Дигер маалында ал мени бөлмөсүнө жетеледи. Мага сенин 3 мүнөтүң керек, деди да ал бөлмөсүнө киргенде, азыр болуп көрбөгөндөй эс аласың. Бул тиги Кытай табытчыларынан да ашып түшөт, деп кошумчалады. Бактымдын тардыгына карабай, мейли деп унчукпай туруп бердим. Көзүмдү жум, оозуңду да ачпа, көр тирликтин баарын унут, деди да менден мурун өзү көзүн жумуп тунжурай калды. Мен да үндөбөй артынан жасадым. Анысы бул жарыктагы сени алагдай кылчу бери да буюм көзүңө көрүнбөсүн, түпсүз туңгуйукка сиңип кет деген маани экен. Сүкүр салып көр тирликти, дүйнөнүн көй санаасын жадыңдан чийип ташта. 3 мүнөткө бул жашооңдон ажырап, мейкиндикке төнүп кет. Эмне, бул дүйнө жашоосун сен башкарып жаттың беле? Аны Алла башкарат. Түн бою уйкунун кучагында жатканда аалам өзгөрүп кеттиби? Жок, аны Алла сактап турат. Жарык дүйнөгө келгенде аалам өзгөрүп кеткен эмес. Кеткенде деле ошол дейде калат. Сен азырда өзүңдү бир жарыкта жоктой элестет. 3 мүнөт баарын эстен чыгардым, эч нерсени ойлободум. Көзүмдү ачканда жумшак мамыкта 2 саат эс алгандай ырахатты сездим. Буга бөркүңөрдөй ишенгиле. Устат жылмая карап, муну атактуу табыттан үйрөнгөм. Жашоодон кыйналып, жаның кашайып кеткенде, көзүңдү жум да баарын унут. Көңүлүң тынчып, серги түшөсүң. Муну сен азыр жөн териң менен сезип турасың, деп далымдан таптады да кебин андан ары жалгады. Ааламдагы көйгөй машакаттын баарына сана аркай бербе. Сен буга жооп бербейсиң. Ал тургай үй бүлөңдүн маңдайына жазылганга деле сен ээлик кыла албайсың. Балаңдын оорусун Алладан башка эч ким айыктыра албаса, кызыңдын көйгөйүн Алладан башка эч ким чече албаса, карыздан кутулууңа Аллахтан башка эч ким жардам бере албаса, анан неге башыңды оорутасың? Мунун баарынын ачкычын Аллага тапшыр да 3 мүнөт бүт унутуп
өзүңдү шамал каалаган жагына айдаган камгак сыяктуу элестет. Сенин өйдө ылдыйың Алланын колунда. Айтса айтпаса төгүмбү бардык иш падышабыз Алланын каалоосу менен чечилет. Биздин милдет падышанын буйругун так аткаруу. Ошондо аны ыраазы кылабыз. Ал ыраазы болсо бардык ишти каалагандай жайгарат. Кайда барсаң мамайдын көрү дегендей, ансыз да жашообуз машакатка жык толгон. Баланы окутуш керек эле, үй бүтпөй турат. Досумдан алганды кайтарып бериш керек эле. Баса баланчанын тоюна эмне кылабыз? Жан талашып күн кечиребиз. Анда да көйгөйдүн чети коюлбайт. Мен ошол бир айда дагы 3 мүнөттү такыр унутпайм. Ошол көнүгүүнү андан бери эчен ире жасадым. Жасаган сайын жаным жай алып, рахатка балкыйм. Эс алган сайын муну үйрөткөн устат Абдулазизге ичимден ыраазы болом. Эми муну сага да сунуштайм. Анткени ичи тар эмесмин. Мен сезген рахатты сен да сезишиң керек. Балким азыр чарчап тургандырсың. Жумуш кылгың келбей жатабы? Ааламды аны жараткан заттын өзүнө бер. Дароо көзүңдү жум, оозуңду да ачпа. Анан дүйнөдө болуп жаткандын баарын унут. 3 мүнөт. Мына эми сен эс алып калдың. Тим эле уйкудан жаңы ойгонгондойсуң. Эми сергек кыймылдап ишиңди улант. Ишиң илгерилегенин көзүң менен көрүп, анан мага ыраазычылыгыңды айтасың.